Саламатсызбы? Бүгүн ковид илдетине каршы күрөшүү боюнча даярдыктар боюнча атайын маалыматты уктуңуздар. Анан сиз өзүңүз да сунуштарды бердиңиз жана тесттен өтүүнүн суммасын азайтуу боюнча. Жетекчи айтып атат, уже ковидтин уже омикрон штамм таркады, элге таркады. Биз экономиканы да ойлошубуз керек. Көп баягындай ограничение, жабууларды кылбашыбыз керек деп атат да. Анан мен деле колдойм ушул нерсеничи. Бул азыр ковидти көп деле мындай өтө эле серьезный катуу оору деп кабыл албай калбады элибизчи. Анан ошол эле маалда Бишкек шаарында 12 мектепти жаап салышты да. Ушул боюнча эки ача пикир жаралганына байланыштуу мен суроомду бердим. Анан ПЦР тесттер боюнчачы. ПЦР тести азыр бүгүнкү күндө карасаңыздар, баалары асман чапчыйт да. Анан ошол убакта сатып алса да болот да. Бир мындай бирдиктүү мындай системасы жок да. Кээ бир мамлекеттик лабораторияларда арзан, жекелерде 2 эсе кымбат да. Ошол боюнча мен азыр токтомго дагы сунушум бердим. 50%га чейин ошо жеке менчик клиникалардагы лабораториядагылар бааларды да көзөмөлдөгүлө депчи. Ушул эки эле негизги лаборатория бар экен. Азыр антимонополий комитеттин жетекчиси айтып өттү. Ошол 2 монополист бар экен. Булар боюнча иш жүрүп атат дейт. Жакын арада ПЦР тесттин баасын кескин түшүрөбүз деп. Мен 50%ке түшүргүлө деп айттым да. 2300га чейин чыгып атпады. Эми ошол бул биздин жарандардын жөн эле чөнтөгүнөн ошону албай эле сатып да калып атпайбы? Сатып алып аткан дегенден кийин анын эмне кереги бар ушунчалыкчы? Анан айтып атат, вице-премьер айтып атат, азыр уже силер көп эле мындай паниковать этпей эле койгула. Уже полный Кыргызстан боюнча 4-чү волна таркады деп атат да. Жөн эле барып туруп ПЦР тапшырбай эле үйүңөргө барып эле жатып, алгоритм беребиз дейт, кандай дарылануу керек. Ошо боюнча эле көпчүлүк аралашпай эле дарыланып айыгып кетсеңер болот деп айтып атат да. Анан ошол маал андай деп негизги ушул соцблокту курировать этип аткан жетекчи айтып аткандан ПЦР тесттин анда эмне кереги бар? Эми чет мамлекеттер башка жакка учкандарга керек болуп требовать этип атса, анда ал жакка жасап беришибиз керек. Республиканын ичинде тапшырбай эле койгула деген кайрылуу да болду да. Эгер андай болуп атса, анда баасын түшүргүлө деген сунушум бердим. Негизинен ошол элибиздин ден соолугу чың болсун, бул 4-чү волнадан дагы аман эсен жакшы тез арада чыгып кетели.